Мына азыр Бишкек шаарынын үстүнөн самолеттор учуп, азыр мен силерге көрсөтөм. Жанакала химтрейлдер чачып атат, мына карап турсаңар, Крукберг мына. Коронавирустун 4-чү толкуну башталып, оору күчөп жаткан маалда элди дүрбөлөңгө салган коом пайда болду. Аны ооруга байланыштуу асманда учактар химикат чачып элди оорутуп жатат деген тасмалар тарай баштады. Эмти кетип бараттыр, ал эмне чачып? Жок, кетпей эле чачып атат мола жанакы немени. Химтрейл деп коет мына, оорутат адамдычы мына. Бул абалды коомчулукта ар кандай кабыл алууда, арасында ишенип, кооптонгон жарандар да жок эмес. Ошол эле учурда бул жөнөкөй абалдан сенсация жаратып, элди да дүрбөлөңгө салбоого чакыргандар бар. Ал аралыкта учуп жүргөн учактар тумандан улам коно албай, айланып жүргөн учуру экендиги да маалым болду. Ой тобо, самолет илгери деле ошондой эле из калтырып ушчу эмес беле, же көргөн жок белең. Аны сенсация кылып дары чачып атат деп өзүң кошо чачкандай ишенимдүү сүйлөйсүң да. Далилиң жок эле карапайым элдин башын айланта бербечи. Автор анчалык эмне жаныңа күч келип жатат. Аэропортто туман болуп коно албай Алмата шаарына конгон. 45 мүнөт асманда жүрүп айласы кеткен самолетту көргөн турбайсыңбы? Бир маңкурт төрүсө бир короо маңкурт кошулуп алат деген ушул болот. Асмандан уу чачканда эмне согуш болуп жатабы? 2 жылдан бери дарбыган эле шалпы коозор толуп кетти го. Бир аз болсо да акылыңарга келгилечи туугандар. Бул маалыматты интернет аркылуу бүт дүйнө жүзү көрүп жатат. Иштебеген башты интернеттен чыгарбай, страустай болуп кумга көмүп жата тургулачы. Элибизди чет элдиктерге маскара кылбай. Ар ким өз деңгээлине жараша түшүнөт тура. Бул жөн гана самолет. Аэропортто туман болуп кона албай жаткан самолеттор булар. Коомчулуктун башын айлантпагыла, караңгылар. Андан көрө билим алсаңар боло. Анан кантип эле ушул бийлик элге жамандык каласын, кантип эле ушул элди уулагысы келсин. Ошол эле уулагысы келген адамдардын өздөрү ушул шаарда жашайт. Тууган урук, бала чака алардын деле ууланып калышын каалабайт да алар. Ушундай маселелерде ар бир тийиштүү органдар бир түшүндүрмө берсе да. Эми саламаттыкты сактоо министрлиги Алымкадыр Бейшеналиев. Бул 3 күн, 4 күндөн бери ушул нерсе соц тармакта, мисалы үчүн самолет темасы аябай элдерди коркутуп атат да. Чыгып түшүндүрмө бербейби деген маселеде, же сөзсүз жок дегенде ушуну дагы самолеттун түтүнүнө же бир азыр адамдар ооруп атат, ошону дагы Садыр Жапаров өзү чыгып билдириш керекпи? Ушундай бир ой жаралат да. Адистер оору менен ойношпой, илдетке олуттуу мамиле жасоого чакырышат. Вирус бул асманда эмес, арабызда аба аркылуу жүргөн кооптулук. Мындан улам социалдык тармактарга тараган ушакайын кепке ишенүүнүн кереги жок дешет. Учактын түтүнүн вирус деп жайылтуу бул так эле жомок. Андыктан ага ишенбей, дарыгерлер айткан жөнөкөй санитардык эрежелерди сактоону сунушташат. Ал күлкү келе турган бир жомок ал. Кантип ушул самолеттон чыксын. Өкмөт каракка карап отурат. Ал жанагы физиканы түшүнбөгөн, самолет деген эмне экенин түшүнбөгөн адамдар көрүп алып, ошол өзлөрүнүн оюн эми интернеттен чыгара берет экен, ага тоскоолдук кыла албайсың. Айтып өзлөрүнүн оюн айтып атышат да. Ага жетеленбеш керек. Кыргыз болуп жаралганыма мен абдан сыймыктанам, абдан сыймыктанам да. Кыргыз элинин тарыхы ушунча улуу элбиз деп манас эпосун жараткан. Анан кээ бир жанагындай бир кенебестиктерин көрүп алып, аябай зээним кейип кетет да. Кантип ушунга барабыз биз деп. Мына кыргыз элине кайрыларым, кичине бир башты бийик көтөрүп, өзүбүздүн улуу эл экенибизди ушул жагынан дагы көрсөтпөйлүбү? Биз түшүнүктүү калкпыз, баардыгын билген калкпыз. Интуитивно жок дегенде, окуп билбесек да интуитивно биз сезишибиз керек да. Бул инфекцияны жеңсе болот. Бирок ага ишениш керек. Бул инфекция кичинекей эле бизге көрүнбөгөн бир микроб деп айтабыз го, көзгө көрүнбөгөн вирус. Анын дагы ошол өзүнүн жашоо убагы болот. Асмандагы учактар жөнүндө маалымат тараткан жарандар боюнча көрүнүш тиешелүү кызматтарга каттала элек. Бирок элди дүрбөлөңгө салып, коомчулукка жалган маалымат жайылткандарга мыйзам бар. Анда жалганы аныкталган жарандар жоопкерчиликке тартылаары көрсөтүлгөн. Бизде Кыргыз Республикасынын атайын мыйзамы бар. 2021-жылы кабыл алынган. Ошол жалган туура эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам. Бул мыйзамдын негизинде жалган маалымат тараткан инсандар ошол жалган маалыматты сөзсүз өзүнүн ошо интернет барактарынан же болбосо ошол жарыялаган жеринде өчүрүүгө милдеттүү болот. Ал эми алар өчүрбөгөн түрдө мыйзам чегинде аларга карата жоопкерчилик колдонот деп көрсөтүлгөн, бирок кылмыш жаза кодексине же болбосо бузуулар жөнүндө административдик бузуулар жөнүндө кодексте кандайдыр бир жаза колдонгон эмес. Бирок ошентсе деле
аралыкка катуу түшүндүрүү иштери, аларды издеп табуу, ал кылып жаткан иштер туура эмес экендиги боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Өткөн суткада вирус өлкөнүн бардык аймактарында табылды. Илдет илештиргендердин басымдуу бөлүгү Бишкекте, аймактарда да оору күчөп баштады. Алсак Жалал-Абад облусунда 37 жаран илдетти жаңы жуктурган. Анын басымдуусу Жалал-Абад шаарында, Сузак, Аксы райондорунда. Мындан улам менчигинин түрүнө карабай, мекеме ишканаларда санитардык талаптардын сакталышына рейдтер уюштурулмай болду. 14 январга карата вирустан бир адам каза болду. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 586 адамдан жаңы табылды. Ал эми айыгып чыккандар 111 адамды түзөт. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал күчөп кеткен шартта окуу жайларды жабуу маселесин жергиликтүү бийлик карашы керек. Бубисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.